Акыркы учурларда бир нече интернет сайттарында жана башка жалпыга маалымдоо каражаттарында экс-президент Алмазбек Атамбаевди тынчтоо аракети деген аталыштагы макалалар жарыяланып, коомдо резонанс жараткан. Аталган макалаларда Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кайсы бир өкүлү КСДПнын кызматкерин азгыруу аркылуу Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмазбек Атамбаевди жана КСДПнын төрагасынын орун басары Фарид Ниязовдун иш бөлмөлөрүнө байкатпастан тыңшоочу техникалык каражаттарын электр узарткычы аркылуу орнотууга аракет жасагандыгы тууралуу баяндалган видео тасмалар көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын жаза процессуалдык кодексинин 151-беренесине ылайык, ыйгарым укуктуу органдар кандай гана болбосун жасалган же даярдалып жаткан кылмыш жана жасалган жорук жөнүндө арызды же билдирүүнү кабыл алууга жана каттоого милдеттүү. Каттоодон баш тартуу же жаап жашыруу кылмыш жоопкерчилигине алып келет. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү иреестери жөнүндөгү жободо жасалган же даярдалып жаткан кылмыш же болбосо жорук тууралуу арыз билдирүү сотко чейинки өндүрүш ишин баштоого себеп болот. Макалалар боюнча чогултулган материалдар Кыргыз Республикасынын аскер прокуратурасы тарабынан 2019-жылдын 24-майында Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 186-беренесинин 1-бөлүгүндөгү жекече жашоонун кол тийбестигин бузуу, 189-беренесинин 2-бөлүгүндөгү кат алышуу жашырымдуулугун бузуу жана 320-берененин 2-бөлүгүндөгү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү иреестерине катталды. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин аталган жагдайлар жөнүндөгү расмий арызы 2019-жылдын 27-майында келип түшкөн. Ушуга байланыштуу аталган арыз бул факты боюнча мурда башталган сотко чейинки өндүрүш ишинин материалдарына бириктирилип, анын алкагында бардык дооматтары кылдат түрдө текшерилип, зарыл болгон тергөө иш-аракеттерин жүргүзүү аркылуу тиешелүү адамдардын иш-аракеттерине юридикалык баа берилет.